Ulut belek оңғысы билинбеген, уруу белек уюгу бириндеген, уюткусу жок беле жетатаңдын улуулугун боюна сиңирбеген. Бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган билик кыргыз, бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүндүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Тегин жаман болчу тентип кеткен, тексиздердин артынан ээрчип кеткен, мезгилдери болгон бу бабалардын мекенинин бир бурчун кемтип кеткен. Сайдын ташын сатпаган тирик кыргыз, салтын бийик сактаган жигит кыргыз, сан миң жылды карыткан тархың бар, сай-сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Надан белең тегиңдин дилин бузган, найнык белең элиңдин тилин бузган, ырксыз белек ырысы ыдыраган, ынтымактуу журтуңдун жигин бузган. Намысыңды, наркыңды билип кыргыз, нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз, кокту колот жериңди кое туруп, кол башында муштумдай бирик кыргыз. Эл ичинен эрлери качкан жаман, жең ичинен жерлерин саткан жаман, күлкүсүнөн күйүтү арбын болуп, күндүз күнү кызарып баткан жаман. Кайра башкы каныңа сиңип кыргыз, кастарыңды башкага тигип кыргыз, кайырчыдай жергезип жүрө бербей, кадырыңды кетирбей бирик кыргыз. Садага чаап салтыңды кечкен болбойт, келечектин кендирин кескен болбойт. Элибизде ушул жаман илдеттен алсак болол деп келиңиздер, эми силерди дагы көп чогултуп көп кармабай, биздин биякта таксыр бияка келип койбойсузбу? Мында экебиз. Дуа кылып койсо, келиңиз таксыр бияка. Алаканы жайып коюңуздар, анан бисмилла деп, анан биз ушул неме менен азыр список боюнча кыйкырып чакырып алалы, эгерде алыстан келип алып кетип турасыздар, мындай. Ошо бири-бирибизге жакын болбой туралы деген менен. Здесь видите, тут иштер толук. Аллах Таала эл журтубузга, мамлекетибиздин башына келип аткан оор сыноолорду алыс кылсын. Кудайым баарыңыздарга ден соолук кылсын. Алган садакаңыздарды берекелүү кылсын. Ушу сиздерге себепчи болуп аткан Эркин агабызга да Кудай Таала бала чакаларына узун өмүр берип, ден соолук берип, дайым сиздерге окшогон муктаж болгон инсандарга жардам берүүчүлөрдүн катарында кылсын. Кудай Таала баарыңыздарды оор сыркоодон алыс кылсын. Баарыңыздарга Кудай Таала ден соолук берсин. Амин. Рахмат, курбаныңыздар. Эми биякта жигиттер азыр список боюнча айтышат. Саламатсыздар. Азыр бияка список менен чакырылгандар, чакырылбай калып берип калгандар болсо туура түшүнүңүздөр. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт тарабынан Мынакей бисмилла деп, бүгүндөн баштап мынакей кар жаап атса дагы калайык жөнүндө кабатыр болгон мынакей бир азамат жигиттерибиз бар, мына колунан келген ушул кайрымдуулукту баштап биз да себепкер болуп калайлы деп таксыр экөөбүз бичекте туруп таркатышып атабыз. Азиатский мединституттун негиздөөчүсү Тентишев Эркин Саткынбаевич деген мына могу жигиттин фамилия атын көрсөтүп коелу. Мына 150 тоннадан ашык un, ар бир унга бирден май, чай, сахар, ар түрлүү мына ушул азык түлүктөрдү кошуп, кенен жигит мындай кенен болуп жалпы Чүй областы боюнча кайрымдуулук ишин баштады. Мына биз болсо ошого себепкер болуп, сооптон бизге дагы тийсин деп мынакей таксыр болуп кыдырып атабыз буюрса. Силердин мына өзүнүн айынан баштайын деп силердин айыңыздардан баштап атат. Жалпы эң негизгиси оорубагыла, ден соолукта бололу, кыргыз элине тынччылык, токчулук, береке болсун. Биздин мына таксыр мына келип турат. Бул киши дуа кылып койсун.
жалпы элибизге, андан кийин анан список боюнча ар бир жерде кезек менен өзүңүздөрдүн эмеңиздерди ала бересиздер, келиңиздер, ошо сиздер менен сиздерге ошо уулуңуздан салам айтты, кабыл алып коюңуздар. Анан кийин анча колдон келген нерсе кичине жардам кылып туралы, дагы Кудай буйрса аманчылык болсо дагы алдыда орозо деген бар, анда дагы буйрса жолугушабыз. Жалпы ошол сиздерге салам, дубай саламын айтып коелу деп келдик. Анан ушуну кабыл алып коесуздар, анан келиңиздер. Таксыр кичине алакан жайып койсо, баардык жакшы дагы, жаман дагы баары Алладан дейт. Кичине кыйынчылык болуп атса, анын аркасында жакшылык бар. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Мен таксырдын алдында туруп мен бир эме айткым келип кетти. Дават айткым келип кетти да. Мисалы биз ушул күн барго, ушул кыйынчылык азыр ушундай күнүбүз. Ушу кыйналган күндү же ооруган күндү дейт, ушул өтүп кеткенден кийин эстесек, биз дайыма миттебиз. Кудайыма шүгүр, баягыда оорудан кутулуп кеткенбиз, ошондо аябай ырас болуп мына жакшы болбоду эле деп дайыма оору өтүп кеткенден кийин Кудайга шүгүр келтиребиз го. Мына ушу кыйынчылык күн өтүп кеткенден кийин дайыма эстесек, биз дайыма шүгүр келтире берет экенбиз. Жаман нерсе кылып алсак, аны эстеген сайын дайыма кейи беребиз да. Ушуну туура эмес кылыптын деп кайра кейи беребизге, көрсө жаман нерсе дайыма эстегенде дагы азап алып келе берет дейт, запка алып келе берет дейт. Ал эми оору. Бул келиши менен бул Алланы эстетип, эскертип, мурда ала чакмактап жүргөн болсок, ошо күндү кичине ой деп токтотуп ойнонгула деп көп бул оорунун дагы аркасында чоң жакшылыктары бар экен. Ошондуктан келиңиздер, бул оору келсе дагы ага аябай эме түйшүктөнбөй, Кудай Таала анын аркасында көп жакшылыктар бар экен деп Кудайдан тиленип бир жакшы ниет кылалы. Эми кол сөз айтып туруп ага бата алып койсоңуз анан баштайлы эмести. Бисмиллахиррахманиррахим. Assalomu alaykum, hurmatli tuganlar. Alloh Taala insonga ne degan sinovlarni beradi, ne degan yaxshiliklarni beradi. Mына bugungi kunimizda бүткүл жер аламында, бүткүл дүйнө жүзү боюнча болуп аткан сыноолуу күндөргө биз дагы ушундай илешип калыппыз. Бүгүнкү оор кырдаалдар, бүгүнкү күндөр дагы чыгып кететтир. Ушундай оор күндөрдө биздин ушундай бир эржирөөк болуп, төшүн алдыга төсүп чыккан Эркинбай экөөбүзгө окшогон азаматтар элибизде көп болсун. Ушундай оор күндөрдөн, оор кырдаалдан илгери Юсуп алейхисалам деген пайгамбардын убагында да ошентип 7 жыл каатчылык болуп, Юсуп алейхисалам ошол каатчылыктан элин алып чыгып кеткен, кыйынчылыктан. Эркинбай экөөбүз дагы ушундай бардык, бул эле жер эмес, чүй эл өрөн эмес, Кыргызстан боюнча ушундай болуп аткан кыйынчылыктардан, болуп аткан сыноолордон suurup чыгып кетишине ушу Эркинбай экөөбүздү Кудай Таала ушундай бир азаматтардан кылсын. Баарыңыздар биз билгенден эле бир 15-20 жылдан бери достошуп, катыш кылып жүрөбүз. Мындай жардамдар деги эле бир көп жактарга берип жүргөнүнө күбөбүз. Азыр мына бизге бир жардам алып келди. Ушуну алып тугандар жөн эле жеп койбостон күндө дуа кылып туруңуздар. Эркинбай экөөгө окшогон бир азаматтар, ошого окшогон чыган мырзалар көп болсун бизде, кыргыз элибизде. Bir dua kılaylık. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Taala Erkin ağabeyimizga, anın bala çakalarına, anın kol astında işlegenlerge, anın tuğandarına, anı tanıgandarga, anı tanımagandardan barısına Kuday Taala densoluk versin. Kuday Taala başımızga gelip atkan uğursun olurdun, musibatlardan Kuday Taala başlarımızda alыс kılsın. Kudayım şu uğursun odun, tez vakitin içinde çıkıp yetişini nasip kılsın. Erkinbay ekөөбүздүн bala çakalarına, üy bülelerine Kuday Taala uzun ömür versin. Erkinbay ekөөбүздүn ömürünün akırına çeyin, kol açıklarının katarında, bereşenlerдің katarında, boğurkellerдің katarında kılsın. Allah Taala Erkinbay ekөөбүздүн hukumundan, tukumundan, el başkargan, jurt başkargan, mamleket başkargan imandulardan çıkışını nasip kılsın. Etina sıratal müstakim, birahmetike ya erhammer rahimin. Sizler de dua alıp durumuzlar, ülgörden hem tuğanlar. Kendinize Bismillahirrahmanirrahim. Nege
Erkin ekan yardımına tarqatqani geldik hazır Tuz ayılına. 3 maşina bilan geldik. Adamlar bari kütüp turishibdir nima bulacaklarda. Bir qancha adamlar. Tetiga joqda davomlar. Adamlarning arkasıga kelib kelayotgan adamlar. Hazır şil yerdan yordamlar tarqatilyapti. Xudoyim nasib qilgan bo'lsa mana 3 mashinada. Tugunda turdi mashinasini janida.